Урматтуу кыргыз элим, биз азыр Москвада уюшулган экинчи жаштар канаты кайрымдуулук уюму тарабынан келип отурабыз. Биздин кичине болсо дагы жардамыбыз ушул болсун, Жумабек аке. Анан биздин кыргыз элибизде боорукерлик беришен кайрымдуу инсандарыбыз абдан көп, буюрса ошолор жардам берет деп терең ишенебиз. Ушул биздин жардамыбыз сизге ушул башталышы болуп берсин. Анан жакшы болуп кетиңиз. Аллахтын шыпа берип, Турциядагы операцияңыз жеңил өтсүн. Кайрадан неберелериңиздин, балдарыңыздын алдына аман эсен келип калыңыз. Кыргыз эли менен дагы Кудай буйрса ошондо жардам берген адамдар менен дагы мындай YouTube каналыбыз аркылуу отчет берип, сиздердин кайрылууңуздарды дагы бир жолу чыгарабыз буюрса. Жакшы болуп кетиңиз. Биздин жардамыбыз алып коюңуз, аз болсо дагы. Биз ишенебиз, биздин кыргыз элибиз эч убакта Алла разы болсун. Эч убакта мындай көңүл кош эмес да, сизге окшогон ооруларга көп жардам берип келе атабыз. Алла буйрса сиз да жакшы болуп кетиңиз. Операцияңыз удачный өтсүн. Ушу кичинекей биздин кичинекей акчабыз дагы сизге берекелүү болуп, жакшылыгыңызга буйруксун. Жакшы болуп кетиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз азыр биздин шаарыбыздагы бийлөөдөн кабар алган кезик азыр ишине кирип, Кудай буйрса жакындан сиздерге жеткиребиз. Саламатсыздарбы кыргыз элим, биз учурда Токмок шаарына келип 62 жаштагы байкенин үйүндө отурабыз. Бул байкен 3 жылдан бери ооруп аткан кесе, 3 жылдан бери ооруп аткан экен, онкологический оору экен. Азыр ушул байкенин өзүнөн уксак, кандай оорунун чоо жайы өзүңүз түшүндүрүп кетсеңиз. Оору операция кылганга болот экен, Түркияда только бияктан ала албайт экен. Анан бул кактап жерди үйүбүздү эметкенге да $6,000 дейт үйүбүздү. Анан дагы бир 10 күн, бир ай жеткен да дагы. Анан бир айдан кийин операцияга дагы өзүнчө $12,000 дейт. Кылганга ага эметкенге мага каражатым жок. Үйдө отурам, ошо биринчи группада инвалид. Ошентип эле жатам үйдө. Оочумуш тууганга да болбойт экен. Пенсиядасыз да уже? Пенсияга чыккам. Пенсияны жетпейт. Үйдө 6 неберем бар, алтыны кийиндириш керек экен, тамак асабыз керек экен. Ага дарыма жетпейт, жагына диагнозга жетпейт. Кудайга жалынып кой, Кудай деп отурам үйдө. Өзү кактап эметти. Анан бул чейреттен да. Анан операциясына $12,000 дейт. $6,000 анан плюс $12,000 болот абы. Жаңы барганда квартирага саат келдим эле. Ана ага бир $30,000. $30,000? Жок, $30,000. $30,000 Жатып келип квартирага ошого. Анан операциясына да $12,000 жеткенде бийишкенине $6,000. Биздин Кыргызстанда да буга чейин операция болгонсузбу? Болгон. Кандай жылыш болгон жокпу? Кандай? Эмес, алып коесузбу? Алып коесузбу? Шапкаңызды. Кудай беспокоить этеби? Кейде күмүшкө бийип эметкенде ооруйт, муатым шишип мойдойт. Башыңыз оорубайбы? Кейде ооруп. Ооруйт. Жана тиш ооругандай эле луктап ошондой дейт өзү. Жөнөкөй эме болбосо керек. Кейде эметкенде чөп сызап, ошон тоорогонан эметип көккө чейин эметип. 2 жылдан бeri bir kişiye лечение aldınız mı diyor?
arası emelerge tavuklar var. Birisi atak tek birisi tüyünü sütünü işleyip Vraçlar ne dedi vraçlar? Bizim Vraçlar bu yerde gözünden tamırı baylanışkanda operasiya alsa gözünü görmeye alады дейді. Onun için göz yürüyen derste ben bizim de olursan gözü de koydu. Bir yaktan kalmadı ki, Tursiyadan kalmadı. Ошондо операция болгондо ошону бир эле көзүңүзгө таасир этет экен, эки көзүңүзгө тең таасир этет экен, көрбөй калат деп атпайсызбы? Birle göz kovalayayım pamayı birle. Bu göster nasıl üretti? Bu da katarak oluyor koyunten operasiya aldılar. Ошон бар. Саңсан биздин мамлекеттен дагы мынандай кам көрүп атабыз, сиздин ден соолугуңузга кайрылдыңызбы? Мамлекеттик Бардын birinci grupa verdi. ооруканаларда биринчи группадасыз. Давай birinci grupa verdi. Barınla yakında bizim ortam. Dar Bişkek'te apteka aşağı emeti diker dar alasın diye. Ağda varan hareket çok var görün geldi. Бекер дарын алып келгенге каражат жок болуп атабы? Oşağa da beraber ben. Ba oğruganda 12 saat sayıp durasın. Belki ba emetkende varsa o sayışpayıp bıraşlarda cah vardı. Cahını ortan cahına göre neyse sayıp atmadım. Ошондо сиз шаарга барышыңыз керек экен да? Bir aptekam açtık. Anam bizim pazarından çıkıp alanım. Aşağı tarafta da. Ушунчалык чоңоюп кеткенинде мына размер чоңоюп кеткен турбайбы? Канча убакыт болду ушундай? Же сразу ушундай чоңойгонбу? Yok, ki cam açtığında bargan. Сиз да жакында турбайсызбы? Түзіп тепілмекті. Документтерін барын таппасы. Cam açtığında bargan. Bargan sana oğur oyunca üreti çakı etti diye. Lan daş baldarken bittiler ya. Bana antar emeğe çıkıyor da anal pardon çıkıyor bana. Emek bir 5 yıl çok kavga girdiniz. Ben saraylık. Barasın gayrı giresin dar kas bilet. Ben savası sayı emeksen ben sadarlar sayı mesleklerler. İşte oruç yaptığına ne öyle reklam. Aksatında sürekli izin ne hoş payı. Annem getiriyor ne sayı varsa. Эже сиз айтканча кетсеңиз, могул жерде аябай көп анализдердин результаттары турат да. Кайсы жерлерге бардыңыздар, кайсы жерге кайрылдыңыздар, мамлекетибизден кандай жардамдар болду, операциялар жөнүндө айтканча кетсеңиз. Biz birinci yol kıldıkanda, bu Tokmok'tan kıldıkkanız 100 girençi. Ayaktan kılgan, kılıp emetti, akçasından tölep verdi, kıldı, birok kaktaş gerek bolçuken kaktagan yok. Kılıp öyle, tegi öyle emetti da. Anam kayramında ösüp emet çıkkandan, kayrıldık. Kayrılsak Bişkek'e jiberdi, onkologga bargıla barıp, görüngül oşaka dedi. Bardık, barıp ayakka analistlerin barını tapşırıp, dokumentin barını emetip bardık anan gibi. Kassaga төлөөлүү акча dedi, ayakka төлөдүк kassasına. Жатканды өзүнчө төлөдүk, анан башка өзүнчө отелине дагы төлөбүздү, аны да төлөдүк. Анда деле эметти, кактады, антимикти болгон жок. Эки жака көп бардык, табыктарга деле бардык, бияк жактын баарына көрүндүк, бүт баардык тең. Жардам жок. Анан кийин мына кышы менен деле чуркап жүрдүк биякка тияка, кайра повторно өткүлө мүнткиле дегенден. Өтүп эметтик, анан ошол Яктан колубуздан келбейбиз деп айтты. Эгер биз операция кылсак, үстөлдөн турбай калышы мүмкүн деп ошентти да, түшүндүрүп берди. Колубуздан келбейт деп, жооп бере албайбыз деп ошентип эметти. Только силер тияка барышыңар керек, Турцияга барсаңар, ошол жактан жакшы болот деп ошентти. Аякка барганга эме жок, анан отуруп калдык ошол боюнча эле. Бирок чуркап документтин баары даярдап койдук. Ошо эме болсо эле эметебиз да, баарын чыгарып берди, бүт баарын теңчи, даяр. Ошондо Кыргызстанда ошо Бишкекте Токмокто 2 жол операция болуптур да. 2 жол болду операция, 2 жол. 3-чү жолкусун ошо Турцияга барсаңыздар, ошол жактан Турцияга баргыла деди, ошол жактан эметесиңер деди да. Биякта жана немелери жок экен. Жасайт турган инструмент, анын эмелери болот, андайлар бизде жок деп айтты, ачыгын айтты. Анан кийин
ошол кайра эметкенбиз, ошол анан кайра чуркап эметтик, баягы күндө чуркап эметтик. Кайра тартып келгиле деп повторно барып эле кайра эле тарттырабыз, барабыз, кайра эчтеке эме жок. Ошентип аттык. Бирок баары тең эле азыр акча менен бүтөт да, акчасы бүтпөйт да. Ошол жакшы эле чуркадык жайым эме кышы менен. Мына баягы чүрөктө барып келди. Баягында барып өзү барып келди, барып тиги тартыл деп жибериптир, бияктан кагаз берип, барып тартылып келди, баш эмесин барып. Биз азыр ушул жерде Жумадил акенин жанында отурабыз. Өтө мына карагандан дагы чындыгында көзүбүз карагандан дагы ушунчалык коркуп турабыз. Өтө аянычтуу көрүнүш бул. Если операция боло турган болсо, көзү көрбөй калышы дагы мүмкүн экен. Ушундай эки жактуу тарабы бар экен. Аны ошо Турцияда гана операция кылат экен. Азырчы убакта Жумадил аке только обезболивающий уколдун гана жардамы менен жашап атыптыр. Анысы да күнүнө 2000 сомдон кетет экен. Урматтуу кыргыз элим, боорукер инсандар, барыңыздар жардам колун сунасыздар деген ишенимдебиз. Урматтуу кыргыз элим, биз ушундай өтө өкүнүчтүү акыбалга туш келип турабыз. Азыр Токмок шаарынын тургуну Жумадил акенин жанындабыз. Ушул жайын мындан кийинки лечениясы жөнүндө эже айтып берсин тагыраак. Урматтуу кыргыз элим, биздики документтерибиздин баары эле даяр. Турциядан кагаз келген ушечи. Эч жакта эле барыш керек болчу да. Карап жак эчтеке жок үчүн анан ошончо отуруп калдык. Бара албай калдык да. Барган эле эмеге барганга, самолетко барганга эле бир кишиге 20 000 деп айтты да ошо барганы. Анан операциясы өзүнчө 6 000 деп айтты. Анан кайра жана лечение кылат экен. Операциядан кийин кайра тиги ошол жерде 2 айда жүрүшүм керек экен. Анан квартирага да чыгыш керек экен өзүнчө аяка. Квартирага чыгып, акча төлөп 1 ай турушум керек экен. Анан кайра операциясын анан эмеси кылгандан кактайт экен. Биринчи кактайт экен, кактагандан анан операция кылышат экен. Ошондо кайра дагы булар байкап, анализ алып, баарын тең эметет экен. Анан жасап башташат экен да. Анан кагаздардын баары эле даяр, ошол эметип отурабыз биз ошо бара албай, эмете албай. Анан күндөн эле тиги эметип атат. Жолдошум биягда мындай чоңойгон сүпчү. Мындай Токмогу эмеден Бишкектен кылганга болбойт экен. Только ошо Турцияга барыш керек экен да. Көз менен экөө биркен да, көзү көрбөй калышы мүмкүн дейт. Анан тияктан барсаңар ошол жактан эметип келесиңер дейт да. Жакшы болуп, Кудай буйрса айыгып келесиңер деп. Ошентип Бишкекке барып баарын эметип келгенбиз. Анан ошол жерде үйдө отурабыз. Эмете албай эле. Кымбаттуу кыргыз элим, сиздерден жардам сурайм. Жолдошум жакшы болуп кетсин делечи. Биякта тияктын баарын ойлойт экенсиң, баарын делечи. Ойлогон эмеге жетпейт. Ооруп чыгат эмеси делечи, бияк келди мага айтат. Ооруп атат депчи, баягы тиши ооругандай эле лукулдатып ооруп атат экен биякча. Биз өзүбүз ооругандан биз билбейбиз да ооруган кишиникинчи. Мага эле айтат ошентипчи. Баласы деле көп айтпайт эметипчи. Анан мен тиги эметип дары берип коем, ошо дары ичип анан кичине спокойтетип анан биягы кичине басылып калат эметипчи. Анан ошол жагы шишип турбай, жагынан бери шишип кетти биякча.